Өтөйүн. Биринчи катарда команданын капитаны Кыдыралиев Ашырбек, экинчи катарда Байышев Нургазы, үчүнчү катарда Темирбаев Жанышбек, төртүнчү катарда Исмаилов Капек, бешинчи катарда Мураталиев Нурлан, алтынчы катарда Абдылдаев Мадияр, жетинчи катарда Кадыркулов Чыңгыз, сегизинчи катарда Ажыгул уулу Тайышбек, 9-нчы катарда Искендеров Аскат, 10-нчы катарда Тынчтык уулу Абдылда, 11-нчи катарда Кекенов Дүйшөналы, 12-нчы катарда Рыскул уулу Эржан. Булар жаштардан куралган команда. Мына азыр Кара Бура жаштарынын оюнчусу көтөрөйүн деди. Бул Кадыркулов Чыңгыз. Мына 7-нчи катарда Бейшекеев Фархат, Тыналиев Рустам. 2018 жылкы Кыргыз Республикасынын чемпионатынын жеңүүчүлөрү Чүй облусунун курамында ойношту. Өздөрү биримдик жана достук командалардын курамында ойнойт. Андан тышкары мынакей Назаркулов Жолдош деген Аксы жеринин балбаны эң мыкты оюнчусу да келип, Бакай Ата Шыралжын курамында ойноп отурат. Мына 5-нчи катарда Тыналиев Рустам, спорттун эл аралык даражадагы чебери. Азамат мынакей Кара Бура жаштары командасынын оюнчусу көтөрдү эле. Серкенин салмагы 35 килограмм. Саламатсыздарбы? ЛТР телекөрсөтүүсүнүн көрүүчүлөрү. Биздин телеканал Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Талас облусунда Манас Ордо комплексинде өтүп жаткан Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өтүп жаткан ат оюндарын көрсөтүүнү улантат. Көкбөрүнүн финалдык оюндары башталды. Оюндун жүрүшүн комментарий кылып туруш үчүн биз Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын Талас облусу боюнча жетекчиси Жылдызбек Музаратбековду чакырдык. Куш келипсиз. Ассаламу алейкум, урматтуу жумурай журт, калай калк. Баарыңыздарды мына бүгүн ушул Талас облусундагы Талас жериндеги Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинде өтүп жаткан майрамдык салтанатка көз жүгүртүүңүздөрдү суранабыз. Мына азыр айта кетсек, баарыңыздарга маалым болуп, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле улак болуп жатат. Финалдык беттеш 1 жана 2 орунга. Азыркы улакты айта кетсек, Фархат Чүй облусунун жараны, Чүй облусунун тургуну Фархат мырзада экен улак. Финалда бүгүнкү беттеште ушул Кара Бура районунун жаш балдардын командасы менен Бакай Ата районунун Бакай Ата командасынын ортосундагы 1 жана 2 орунга беттеш өтүп жатат. Бул Көкбөрү адегенде эле өтө кызыктуу башталды. Анткени байгелер өтө жакшы. Биздин мына Талас облусунун ыйгарымдуу өкүлү губернаторубуз Марат Молдонович мырза менен жана ошондой эле Талас облусунун жарандары бизнесмен агаларыбыз ушул атайын жакшы байге фонд коюшуптур. Жалпы сумма бул Көкбөрүдө 7 команданын ортосунда 1 миллион сом. Ушул Көкбөрү Чыңгыз Айтматов атабыздын 90 жылдык мааракесине утурлай өткөрүлүп жаткан учур. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, улак жерде Кара Бура районунун жаштары бир аз курамындагы балдардын дээрлик көпчүлүгү жаш балдар. Бирок ошого карабастан колдон келген аракеттерин жасап оюн көргөзүп жатышат. Улак жерде азырынча эскерте кетүүчү нерсе, бул жерде ушул Бакай Ата командасы боюнча айта кетсек, Бакай Ата командасы азыркы учурда оюн талаасында үстөмдүк кылууга аракет кылып жатат. Булардын курамында ушул Чүй облусунун эң атактуу оюнчулары, ал эми Кара Бура районунда болсо
Кара Бура районунун Кара Бура жаштары командасында болсо жалаң жаш балдар. Эми жеңиш буйрган командага берилет. Ага барыңыздар. Кудай буйруса азыр көз чаптырып көрөсүздөр. Эң негизгиси мына бүгүнкү ушул ат майданда өтүп жаткан той эң жогорку деңгээлде талас эли, бүткүл кыргыз эли, Жумурай журт ушул улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атабыздын 90 жылдык торколуу мааракесин өткөрүп, ушундай өтө жакшы деңгээлде өтүп жатат. Майрамга даярдык маанайлар дагы жакшы. Улак азыр ушул ортодо жекеме жеке чыккан эки эрендин ортосунда азыр Кубантай мырза алып тайгазанды көздөй багыттады. Улакты Султан уулу Кубаныч Геркулес аргымагы менен. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул Геркулес аргымагы Кыргызстандагы эң жекеме жекеге чыккан эң мыкты аттардын бири болуп эсептелет. Азыркы учурда ушул Бакай Ата районунун Бакай Ата командасынын курамында ойноп жаткан учуру өтө кызыктуу учур. Бакай Ата командасы ата-андаштарынын тайгазанында турган учур азыр өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Мына азыр Улак тайгазанда Султан уулу Кубаныч биринчи ата-андашынын тайгазанына улак эсебин ачып, эсеп азыркы учурда эки команданын ортосунда 1-0. Эң мыкты 5 көкөрүчүнүн бири азыркы учурда. Ооба, азыркы учурда Көкбөрү негизинен эле биздин кыргыз элибизде, Кыргызстан мамлекетибизде жакшы деңгээлде өнүгүп жатат десек болот. Дээрлик бардык облустарда азыр ушул Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы дагы көптөгөн чоң иштерди аракет кылып жасап жаткан учур. Мына азыр Көкбөрү негизинен эле илгертеден ата бабаларыбыз айтып кеткен эрэндердин эр оюну деп бекеринен айтылбаса керек. Мына азыр улак жерде Бакай Ата Шыралжын Бакай Ата командасынын мурунку Шыралжын команданын курамында ойногон Бакай Ата командасынын жигити улакты алып чыкты. Ата-андашынын тайгазанына багыттап, бирок азырынча улак тайгазанга түшкөн жок. Ал эми азыр барыңыздар көрөсүздөр, ушул улак тайгазанга түшөбү, түшпөйбү, баарыбыз күбө болобуз. Улак тайгазанга жакындады. Мына өтө кооптуу учур жагдай жаралды эле, бирок улак тайгазанга түшпөй жерге түшүп калды. Эмне демекчибиз? Балдарыбыздын баарына ат үстүндө, ат жалында аман болушсун. Аттарыбыз тыбырап, төрт аягы тыбырап, ар дайым кыргыз жигити ушул ат үстүндө аман болуп, кыргыздын дүйнөгө тааныткан улуттук спортунун жүзү болгон Көкбөрүнө ар дайым ойноп жүрүшүнө биз абдан тилектешпиз. Жана бардык эр азаматтарды, кыргыз журтунун бардык эр азаматтарын ушул Көкбөрүгө салым кошууну, балдарын Көкбөрү чабууну үйрөтүүнү, жана ошондой эле ошон менен биргеликте эле Көкбөрү атсыз чабылбайт, өзүңүздөр билесиздер. Кыргыз элинде айтылып кеткендей, ат адамдын канаты, ат жалында казан ас, ушуга окшогон толтура баягы ат жөнүндө кыргыз элибизде макал лакаптар көп айтылып келген. Кыргыз элибиз илгертеден бери эле атка өтө жогорку маани берген ушундай бир журтпуз. Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай улак оюн талаасынан чийининен сыртка чыгып кеткендигине байланыштуу, ортого жекеме жекеге ташталды. Азыр мына азыр баарыбыз күбө болобуз, ортого жекеме жекеге ата-андашы менен улакты ортодогу
жекеме жекеден алыш үчүн эки команданын жигиттери ортого чыкты. Бул жерден эми баарыбызга эле маалым болсо керек, бул Геркулес аргымагы жөнүндө жана да айтып кеттик. Геркулес аргымагы бул өтө Кыргызстандагы эң мыкты жекеме жекеге чыккан аргымактардын бири. Бул ушул биз сыйлаган кыргыз уулдарынын бири. Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын мурдагы жетекчиси Талас Бегалиев агабыздын аты. Бул ат ушул Талас жергесинен чыккан ат. Башка курама команданын составында ойноп жаткан аттардын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү жаңы чабылып жүргөн аттар. Мына азыр дагы ортодо өтө кызык убакыт жаралды. Мына азыр баарыңыздар көрүп турасыздар. Мына Кубантай атынан кулап калгандыгына байланыштуу улакты жерден эңделе, бирок ошого карабастан кайра улак түштү. Бирок колдон келишинче аракет кылып атаандашынын атын тайгазандан сыртка чыгарганга аракет кылып жатат кара бура жаштары. Мына азыр улак оюн талаасынын ортосундагы жекеме жеке чийинин ичинде жаткан учуру. Оюн өтө кызык өтүп жатат. Кара бура жаштары командасы дагы өтө жакшы деңгээлде аракет кылып ушул оюнга даярданышкан экен. Эсеп азырынча 1-0. Жарым финалга келгенде Чүй облусунун курама командасына туш келип, мына Кудайым насип кылып, бүгүнкү күн дагы, аба ырайы дагы өтө ушул элдин майрамына, шаңына, маанайына жараша болуп, өтө жакшы күн ачык болуп, оюн талаасы дагы өтө жакшы кургак болуп, бир ушундай жакшы абал жаралып турат. Мына бул биз ойлойбуз, бул дагы бир жакшылыктын нишаны болсо керек. Манас Ордо комплексинде улуу атабыз, улуу жазуучу Айтматов атабыздын дагы тоюн ушул өтө жакшы жерде, өтө жакшы деңгээлде өтүп жатат деп мен айтып кетмекчимин. Эмнеге болбосун? Биз ушул көкбөрү турнирлерин Кыргызстанда бардык областтарда, бардык аймактарда, бардык шаарларда өткөргөнгө ушул биздин мамлекеттин дене тарбия жана спорт комитетинен сурап кеткибиз келет. Ушул көкбөрүнү негизи эле жогорку деңгээлге көтөрүш үчүн башка облустардын тайгазандарына дагы жөнөтүшүбүз керек, өткөрүшүбүз керек. Мына азыр кызык учур жаралды, баарыңыздар көрүп жатасыздар. Чабуулда кара бура жаштары командасы. Мына азыр көрөбүз, тайгазанга салынабы, тайгазанга салынбайбы? Азыр баарыбыз көрөбүз. Мына Мураталиев Нурлан улакты көтөрүп турган учуру азыр тайгазанын түбүнө барып, азыр баарыбыз күбө болобуз. Бирок азыркы учурда улак ат менен кошо биздин чабуулчубуз тайгазандан бир аз алыстады, бирок ошентсе дагы улак оюнчунун такымынан чыга элек. Өтө кызыктуу учур, өтө кызыктуу акыбал жаралып турат. Бирок улак оюн талаасынан чыгып кеткендигине байланыштуу азыр жерге түшүп калды. Кайрадан жекеме жеке. Мен баштагы айтылып жаткан сөзүмө кайра кайткым келет. Эмнеге болбосун, биз көкбөрүнү өнүктүрүш үчүн бардык региондордо, облустарда, райондордо ушундай чоң деңгээлдеги өтө чоң майрамдык салтанаттуу кечелерди өткөрүп, ошо жерде ушундай жакшы улактарды өткөрүп, ар бир жердин улакчыларын, ар бир жерден ушундай улак чапкан эр азаматтарды, аттарды өстүрүүгө биз өтө чоң аракет жасашыбыз керек. Далалат жасашыбыз керек. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, азыркы учурда оюн талаасынын ортосунда кара бура
жаштары командасынын жекеме-жеке чыккан жигити менен Кубантай мырза ортодо Геркулес менен чыгып турат. Убакыт өтө тез менен өтүп жаткан учур. Ушул жерден улакты ала алабы, алып чыгып атаандаштын тайгазанына улак салынабы, салынбайбы? Муну азыр баарыбыз ушул жерде туруп күбө болобуз. Негизи эле улак биздин кыргыз элинде ушул көкбөрүнүн жаралышы, ушул кантип тайгазанга ойнолуп калышы жөнүндө мен ушундай бир аз токтолуп элге, жерибизге маалымат бергим келип жатат. Көкбөрү бул ушул 97-жылы кыргыз азаматтары чогулуп ушул атайын көкбөрүнү жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн ал убакта көкбөрү башкача ойнолчу экен. Азыр өтө кызык окуя, өтө кызык учур жаралып калгандыгына байланыштуу токтоп калдык. Азыр Серке Кара Бура жаштарынын командасынын чабандесинин колуна тийди. Улак азыр Кара Бура жаштарында. Ал эми улакты салып кете алабы, салып кетпейби? Азыр билинет. Бирок тилекке каршы улак оюн талаасынан сыртка чыгып кетти. Ошол 97-жылдан баштап көкбөрү жаңы түзүлүп, оюн шарттары түзүлүп, ушинтип баштагандан баштап бизге кыргыз элине, кыргыздын көкбөрүсүнө кызмат кылган адамдардын атын атап кетпесек болбойт. Мына ошолордун арасында жүрүп, ошолордун арасында бизге өтө чоң көкбөрү үчүн кызмат кылган агаларыбыздын бири бул элибизге, жерибизге аттын кашкасындай таанымал болгон Асылбек Өзбеков агабыз. Ал киши ушул Болот Шерниязов агабызды көкбөрүгө атайын алып келип, көкбөрүнү өнүктүрүүгө салым коштурду. Ошону менен биргеликте эле көкбөрүгө салым кошкон агаларыбыздын бири кыргызыбызга таанымал болгон меценат Аскар Салымбеков агабыз дагы көкбөрүгө өтө чоң деңгээлде кызмат кылды. Ушул тайгазандарды куруп, оюндун темпин өзгөртүп, атайын ушундай бир өтө кызыктуу спорттун жүзүнө айландырыш үчүн бир ушунча өтө чоң эмгектерди жасашты. Мына азыр көрүп турасыздар, улак тайгазанын жанында. Кара Бура жаштары тайгазанга, атаандашынын тайгазанына чабуул коюуда. Улак түшөбү, түшпөйбү, аны азыр баарыбыз ушул жерде күбө болобуз. Ошол айта кетүүчү нерсе, ошолор менен биргеликте Болот Шерниязов, Аскар Салымбеков, Асылбек Өзбеков агаларыбыз, андан кийин ушул көкбөрүнүн оюндун шартын, атайын тайгазандарды жана ошондой эле ушул чыныгы спорттун жүзүнө айландыра турган кызыктуу кылып ушул көкбөрүнүн эрежелерин иштеп, ойлоп чыккан агаларыбыз дагы мына көзү өтүп кетти. Темир Дүйшекеев деген агабыз дагы өтө чоң кызмат кылды. Бул кишилер баягы көкбөрүгө салымы өтө чоң. Баягы кыргызда айтып коет эмеспи, ат көтөргүс жүк сыяктуу. Ушул көкбөрүнүн бүгүнкү деңгээлге жетишине Аскар Салымбеков агабыз акчалай жардам кылса, Темир Дүйшекеев агаларыбыз өздөрүнүн ою менен жана ошондой эле көкбөрү жөнүндө атайын китеп жазып, ушул көкбөрүнүн өнүгүшүнө деги эле 10 жылдык атайын көкбөрүнүн тарыхы жөнүндө китеп жазып, ошол жерде ар бир команданын рейтинги, качан кайсы командалар кайсыл учурда жеңишке жеткен, ошолор жөнүндө өтө жакшы өз китебинде, көкбөрү жөнүндө китебинде Темир Дүйшекеев агабыз жазып кеткен. Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, ортодо эки ат, эки жекеме-жекеге чыккан чабуулчу. Азыр мына оюн бүтүп калды, биринчи бөлүм.
азыр эми ортого чыккан аттар дагы эс алууга кетишет. Мына азыр буйруса 10 мүнөттөн кийин баарыңыздар ушул мындан кийинки экинчи бөлүмгө кызыктуу оюн көрүүгө баарыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР телеканалы Талас облусунда өтүп жаткан Көк Бөрүдөн түз алып берүүсүн улантат. Азыр ушул Көк Бөрүгө көрүүчү болуп отурган Айнек атабыз менен бүгүнкү оюн туурасында, Чыңгыз атабыздын 90 жылдыгына арналган маарека туурасында сүйлөшөбүз. Куш келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү Чыңгыз атабыздын 90 жылдыгына арналган оюн сизге кандай таасир калтырып жатат? Балдар кандай ойноп жатат? Мына бүгүнкү Чыңгыз атабыздын күндө калаш Алланын күнү менен күн ушунчалык жылуу болуп атат. Элдин маанайы жакшы, оюн жакшы болуп атат. Мына күрөш болду, абдан жакшы болду. Кыз жигит болуп атат. Бу да абдан жакшы болуп атат. Эл ушунчалык көп, бул жакшы нерсе болуп атат. Кудай таала мына Чыңгыз атабыздын Алла ыраазы болсун, арба ыраазы болсун. Элдин маанайы ушунчалык эң жакшы. Баардык нерсе Кудай кааласа жакшы болуп атат. Кудай таалам ушул баардык ушу элдиме, журтума тынччылык болсун, жакшылык болсун, береке берсин, өмүр берсин, эчтекеден кем болбосун. Ар дайым ушундай жакшылык боло берсин. Талас элинде, Талас жеринде, республикада болсун. Баарысы каалап ушул чоңдор бааны рахмат, Алла ыраазы берекесин берсин. Рахмат айнана. Мына ата-бабаларды эскерүү күндөрүндө Чыңгыз атабызды эскерип, ушундай маарекенин өтүп жатышы дагы символикалуу болуш керек да. Анткени Чыңгыз атабыз бир гана Таласта эмес, Чыңгыз Айтматов деген аты менен фамилиясын эмес, жалпы кыргыз элин, кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытты да. Сиз кандай дейсиз? Туура айтасыз. Мына биринчи Манас атабыз таанытты эле. Эми мына Чыңгыз атабыз Урчка менен дүйнө жүзүнө таанылдык. Бул Чыңгыздын ушунчалык мээнети. Мына дүйнө жүзүнүн баары Чыңгыз десеңиз, ушунчалык Алла ыраазы болсун Чыңгызыбызга, ушунчалык Чыңгызды дүйнө жүзү тааныйт да. Биз ошого сыймыктанабыз. Рахмат айна. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ата-бабаларды эскерүү күндөрүндө улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовду эскерип ушундай иш-чара өтүп жатышы, ушул иш-чаранын Манас атабыздын сөөгү жаткан жерде өтүп жатышы дагы өзүнчө бир ата-бабаларды эскерүү күнүнө арналган бир чоң салтанат десек болот да. Андан сырткары мынакей бүгүн финалдык оюндар болуп жатат ушул жерде. Жаңы эле биз эрең ишти көрдүк. Андан кийин кыргыз күрөшү боюнча жигиттерибиздин финалдык таймашын көрдүк. Ал эми азыр биринчи, экинчи орун үчүн Көк Бөрү боюнча оюндун финалдык оюндары болуп жатат. Азыр бир аздан кийин оюндун экинчи бөлүгү башталат. Аны дагы бирге көрөбүз. Ата, сизге өзү негизи Көк Бөрүгө кандай көз карайсыз? Көк Бөрүгө мен Булак чаптыңыз беле? Жаштыгыңызда? Жашыбызда чапканбыз, жакшы бул. Көк Бөрүдөн өөнчө бир кумарда. Буга оюнга кирип кетсең, өзүң мындай мөмөдөн чыгасың да. Эң жакшы нерсе да Көк Бөрү. Биздин Кыргыздын ушунчалык жакшы оюн. Бизден илгертен келаткан оюн да бул. Анан эми бул кумар эң жакшы да Көк Бөрү болгон. Мынакей кыргыздын нукура улуттук оюндары жанданып жатат да, мисалы кыргыз күрөшүн көрдүк. Андан сырткары эрең ишти көрдүк. Көк Бөрү оюндарын көрүп жатабыз да. Эми ушул оюндарды бизге жеткизген ата-бабаларга рахмат биринчиден. Экинчиден ушуну унутта калтырбай, мындан ары өнүктүрүп, эми дүйнөлүк аренага чыгарышыбыз керек да. Ал үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Мындай аксакалдык кеңешиңизди берип кетсеңиз. Биз эми буну улам жаштарга үйрөтүш керек. Көп нерсе оюндар көбүрөөк болсо, Кудай кааласа мындан кийинки жаштар да ушуну улантса, мына казда Кудайдын Алланын кулагы сүйүнсүн, Алла берекесин берсин. Кудай шүгүр жакшы нерсе болуп атат. Мына караңыздар, ушунчалык ушу биздин Талас обласу боюнча Чыңгыз атабыздын оюнунда ушунчалык Көк Бөрү болуп атат. Көк Бөрү муну көбүрөөк аракет кылышат. Азыр канчадан ер азаматтар тыштап атат оюндучу. Бул жакшы нерсе да Кудай кааласа. Эми мен балдарга күч кубат берсин Кудайым. Ушуларга Кудай ден соолук берсин, өмүр берсин. Ана мына сиздерге окшогондорго Кудай сиздердей эми балдарга Кудай кубат берсин, өмүр берсин айнана. Ошол биздин тилегибиз. Сиз жаштыгыңызда күрөшкө түшүп, Көк Бөрү чаап көрдүңүзбү беле? Ула күрөшкө түшкөн оонда, күрөшкөнбүз. Көк Бөрүдө чапканбыз, жакшы болгон ал убакта деле. Аламан байге болчу да. Аламан байге болчу. Ким аты күлүп болсо, өзү балман болсо, ошо алып кете берчү да. Ал убакта мындай команда эмес, мындай чоң жаатташ ойношчу да. Да, жаатташып. Мына бүгүн мел болду, ушунчалык жакшы болуп атты да. Азыр могу тартип менен болот, ушу тартип боюнча кылгон эң жакшы нерсе да. Кудай кааласа, жакшы бул айна. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Көк Бөрүнүн финалдык оюнунун экинчи бөлүгүнө кезек беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР телерадио
компаниясынын жалпы жамаатына ушул элибиздин атынан жана ошондой эле жалпы көкбөрү сүйүүчүлөрдүн атынан чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Учурдан пайдаланып ушул ЛТР жамааты бүгүнкү Талас облусунда Чыңгыз Айтматов атабыздын 90 жылдык мааракесине өтүп жаткан чоң тойду жана көкбөрүнү түз алып берүүнү уюштуруп жаткандыгына мына азыр ортодо жекеме жеке Султан уулу Кубаныч жана ошондой эле Кара Бура жаштары командасынын оюнчусу Асылбек мырза ортодо. Оюн өтө кызуу деңгээлде өтүп жатат. Биз ошол баягы айтып жаткан көкбөрү тарыхына кайра кайрылсак, урматтуу телекөрүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр, ушул көкбөрүнүн негизи эле көкбөрү боюнча калыптанышына, көкбөрүнүн ушундай оюн талаага ушундай мамлекеттик деңгээлде колдонуп, көкбөрү сүйүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун алышына, азыркы учурдагы акыбалына өтө чоң салым кошкон адамдар Темир Дүйшекеев агабыз менен Болот Шамшиев агабыздын салымдары өтө чоң. Бул кишилер көкбөрү үчүн, көкбөрүнүн тарыхында кыргыз эли үчүн унутулгус бир өтө чоң ишти жасап кетишти. Азыр учурдан пайдаланып ушул кишилерге ыраазычылык билдирип коюуну уруксат этиңиздер. Серке азыр Кубантайдын колунда. Мына азыр көрөсүздөр, улак тайгазанга түштү. Экинчи бөлүктүн алгачкы 3 мүнөтүндө 2-0 өзгөртүштү. Султан уулу Кубаныч. Көкбөрүнүн тарыхында 97 жылдан кийин 97 жылы ушул Манас Ордодо Манас фест өткөн. Бул жерде ушул жалпы Кыргыз Республикасынын дээрлик бардык облустарынан командалар катышып, көкбөрү боюнча чоң чемпионат болгон. Ал учурда ушул Манас фестти Кара Бура азыр жаштары ойноп жаткан Кара Бура районунун Бакайыр айылынан чыккан Манас Талас командасы ошол Манас фестти утушкан. Булар дагы өтө улактын тарыхында өтө мааниге ээ болгон айылдын жаш жигиттери. Азыр мына көрүп жатасыздар, улак чаап жатышат. Рустам Тыналиев азыр улак Рустам Тыналиевде эл аралык даражадагы спорттун чебери. Андан кийин көкбөрүнүн тарыхына да кайрыла кетсек, ушул көкбөрү дагы 2001 жылы Чүй облусунда Мустафа Кемал Ататүрктүн 120 жылдыгына арналган дүйнөлүк эл аралык маанидеги ушул көкбөрү оюну болуп өткөн. Негизинен эле баягы көкбөрүгө ушундай өтө чоң деңгээлдеги турнирлерди, өтө чоң деңгээлдеги ушундай иш-чараларды өткөрсөк бул өтө жакшы болот. Мына азыр көрүп жатасыздар өзүңүздөр, балдарыбыз татынакай мына улак чаап эриндердин эр оюнун көрсөтүп жаткан учур. Улак оюн талаасынан чыгып кетти өзүңүздөр көргөндөй. Айта кетсек, Болот Шерниязов агабыздан кийин көкбөрүнү Аскар Салымбеков агабыз, андан кийин 2007-2008 жылдары, 2009-2010 жылдары Молдо Муса Коңгантиев агабыз, андан кийин 2010-дон 2016-га чейин Исаев Канат агабыз, 2016-дан 2018-ге чейин Икрам Сатарович ушул көкбөрү Кыргыз Республикасындагы көкбөрү тарыхындагы биздин көкбөрү федерациясынын жетекчилери. Дагы бир кайталап айткым келет, ушул көкбөрүгө өтө чоң салым кошкон агаларыбыз Темир Дүйшекеев жана Болот Шамшиев агаларыбыздын көргөзмөсү менен ошолордун
айткан пикирлери менен кыргыз көкбөрүчүлөр ушундай көкбөрүнүн жаңы жакшы эрежелерин ойлоп чыгышып, ушул көкбөрү бүгүнкү күндө ушундай болуп өсүп жаткан учуру. Мына азыр жалпыңыздарга маалым болгондой эле Бакай Ата командасында Чүй облусунан келген эр азаматтарыбыз Кубантай, Фархат, Асхат, Рустам мырзага окшогон спорттун чеберлери ойноп жатышат. Булар албетте Кыргызстанга белгилүү болгон, Орто Азияга белгилүү болгон биздин улакчыларыбыз. Бул Чүй облусу көкбөрүнүн тарыхында өтө олуттуу жакшы өзгөрүүлөрдү жасаган, олуттуу жеңиштерге жетишкен командалар. Чүй облусу республикалык масштабта ала кете турган болсок, көкбөрүнүн азыркы учурдагы чордону болуп эсептелет. Негизинен эле алып караганда Чүй облусунан өтө атактуу Расвет, Бөрүлүү жана ошондой эле Биримдик, Сары Өзөн деген өтө чоң көкбөрүнүн тарыхындагы мыкты командалар чыккан. Ошол командаларда ойногон балдар ушул жерде ойноп жатышат. Ал эми азыр Улак Султан уулу Кубанычтын такымында азыр чабуулда Кубаныч Султан уулу Геркулес аргамагы менен келе жатат. Мына азыр Улак Тайгазанда өтө жакшы коос салым болду. Өзүңүздөр көргөндөй. Экинчи бөлүктүн 8-мүнөтүндө. Мына Улак Тайгазанда азыр өтө жакшы оюн болуп жатат. Өзүңүздөр көрүп жаткандай эле. Кыргыз Республикасында дээрлик ушул атактуу командаларынын катарына кирген Биримдик, Достук, Ынтымак жана ошондой эле Расвет командалары. Мына бүгүнкү күндө азыр жаңы чыгып келаткан Көлдүк командасы бар. Андан тышкары дагы жаңы командалар, Арашан командасы, ошого окшогон командалар чыгып жатат. Азыр өзүңүздөргө көкбөрү өтө жакшы деңгээлде өнүгүп жатат. Азыр Улак жерге түшүп калды. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Улак азыр Элдияр мырзанын колунда, кара бура жаштарында азыр Тайгазандан алыстап кетти. Аутка оюн таласынан сыртка чыгарабы, чыгарбайбы? Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Улак жерде. Мына Улакты азыр ортого жекеме-жекеге алып келип ташташат. Негизинен оюн ушул Бакай Ата командасынын басымдуулугу менен өтүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй бул командада мыкты оюнчулар ойноп жатышат. Ал эми кара бура жаштары командасында болсо дээрлик балдарыбыз Талас облусунун Кара Бура районунун балдары, жаш балдар чаап жатышат. Бирок ошентсе дагы баягы булардын спортто көкбөрүдө болгон чеберчилиги өссүн, өнүксүн. Ушинтип чоң оюндарда чоң улакчылар менен улак чабышса, албетте мен ойлойм сөзсүз түрдө баягы улактын деңгээли көтөрүлөт. Ошо менен биргеликте аттарыбыз тарбияланып, балдарыбыз жакшы улак чаап, негизи эле көкбөрүнүн өнүгүшүнө өтө чоң салым кошот деп эсептейм. Геркулес мына ушул Айдаралиев айындык аймагына чыккан будан жашы 10 жашка келди болуш керек. Кыргыз жылкысы менен Владимир породасындагы чыжылоостокос мындай ошондой породанын ортосуна чыккан аргымак. Кандай эңсеңби эмдесеңби, 4-үнчү улакты салсамбы, салбасамбы деп ойлонуп турат.
Мен жана кайталап өткөндөй, бул Чыңгыз Төрөкулович атабыздын 90 жылдык мааракесине негизинен чакыруу бардык жака берилген. Бирок Кыргыз Республикасынын биринчилиги менен катар удаа өтүп калган үчүн башка облустун командалары келе албай кечирим сурашты. Ошондуктан бир гана Талас облусунун командалары ойноп калды бул жерде. Азамат, Бабурбеков, Дастан болуш керек бул. Бабурбеков, Дастан. Кызуу ойноп калды. Болотерек айылынын колуну. Бул көкбөрүчүнүн аты ким? Бул Дастан деген Бакай ата командасындагы жаш улакчы, жаңы өсүп келаткан жаш жигиттерибиздин бири, мыкты жигиттерибиздин бири. Ушул Бакай ата командасынын курамында азыр ойноп жатат. Бабурбеков Дастан мырза. Мына азыр улак тайгазанда өзүңүздөр көргөндөй кандай кооз салым болду. Эсепти 4-кө жеткизди. Оюндун 2-бөлүктүн 12-мүнөтүндө эсеп 4-0. Эми бул спорт күчтүү тарапка оюн ар дайым оо берет. Бирок дагы оюндун жартысы бар. Карабура жаштары кечээ абдан жакшы оюн көрсөттүңүздөр эле. Оюн талаасы чыкты. Бүкүл чыкты. Төртүнчү номурдагы көкбөрүч алып кетти серкени. Эми Тайгазанга келгенде ташташта кыйын болуп калды окшойт. Башкалары жолтоолук кыла баштады. Таштаттырбаганга аракет кылды. Колдон келишинче Карабура жаштар командасынын коргоодо ойногон жигиттери коргонуу ыкмасын жасап жатышат. Азыр көрөбүз. Улак Тайгазанга түшөбү, же болбосо кармап калышабы. Бирок мына азырынча улак түшө элек Тайгазанга. Мына азыр өтө баягы Карабура жаштарынын Тайгазанында өтө чыңалуучу убакыт көргөзүп жатат. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, Рустам Тыналиев серкени алып чыкты. Азыр мына азыр Рустам Тыналиевдин колунда улак. Мына көрдүңүздөр өзүңүздөр өтө жакшы улакты буйтап аты менен алып чыкты. Бул жигит Кыргыз Республикасында улак тарыхында өтө улакты чебер чапкан мыкты жигиттерибиздин бири. Улак Тайгазанда азырынча эсеп 5-0. 15-мүнөтүндө 2-бөлүктүн эсеп 5-0. Тыналиев Рустам. Азамат мына серке көтөрүлдү жерден. Капек дейт. Исмаилов Капек деген жигит экен. Азыр Бакай ата Шыралчын командасы кимиңиздер улак таштасаңыздар Бакай ата район акиминен 1000 сом. Жогорку кеңештин депутаты Райымкулов Бактыбек агабыздан кайсыл гана команда болбосун салган улаңарга 1000 сомдон дейт. Кол чаап коюңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов агабыздан ар бир улакка 1000 сомдон кайсыл гана команда салбасын. Жалпы 5000 сомуна байге сайды. Бактыбек байкебизди билесиздер, абдан көк бөрүгө чоң кызмат кылган агаларыбыздын бири. Мына ошол эле Чүй облусунда Карабы Алта деген команданы негиздеп чыгып, көп жолу спонсорлук кылып, мына көк бөрүгө
Кош көңүл эмес экенин билгизип, ар дайым биз Көкбөрү Федерациясын колдоп келген агаларыбыздын бири мына ушул Бактыбек байкебиз. Ушундай агаларыбыз көп болсун, бар болсун. Мына ошондо кыргыз көкбөрүсү Кудайым буйрса күчтүү болот. Азамат Серке көтөрүлдү мынакей. Түшпөй калды. Бабурбеков Дастан көтөрүп чыкты Серкени. Акчалар келбей тургандырбы? Акчалар келгенден кийин оюнда кызуусуна кире баштады. Дастан Бабурбеков басып жүрөт Серкени. Талас курама командасында оюн жүргүзгөн спорттун чебери. Башка улакчылар тайказанга чукулдатпай жатат. Мынакей башка улакчылар Серкен алып бараткан улакчыны аты менен кошо кулатышты. Бөлүктүн бүтөрүнө 2 минутта 45 секунд убакыт калды. Убакыт өтүп баратат. 2 мүнөттөй убакыт калды оюндун бүтүшүнө. Кимиси жеңсе баш байгеге ээ болот. Байге фондунун жалпысынан 1 миллион сом байгелерди тааныштырып өтөйүн. Оюнду 2 минутта жазамамага кел. Одону ат салгандыгы үчүн 2 мүнөттүк жазамамага Карабала жаштар оюнчусу келип отурат. Жалпы байге фондусу 1 миллион сом. Баш байге 450 миң сом. Экинчи орунга 225 миң сом, үчүнчү орунга 125 миң сом, төртүнчү орунга 80 миң сом, жана 5-6, 7 орундарга 30 миң сомдон акча. Эскерте кетсек, бул быйылкы жылы өтүп жаткан бардык турнирлердин алдыңкы байгелердин бири ушул болуп турат. Жалпы ушул Кыргыз элинде Талас облусунун буюндарына ушу мелдешти уюштурган агаларыбызга ыраазычылык билгизебиз. Ушундай чоң деңгээлдеги мааракени уюштуруп бергениңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, оюндун 2-чи бөлүгү бүтүшүнө чукулдап калды. Жазамамга келин. Дүйшөналы кел. Апталда кал сиз чыгып эле туруңуз, сыртка чыгып туруңуз. Тайказанга түшпөй калды. Азамат. Нургазы. Экинчи бөлүктүн бүтөрүнө 30 секунд убакыт калды. Оюндун бүтүшүнө аз калгандыгына байланыштуу башка улакчылар Серкени алган улакчыны тайказанга чукулдатпай жатышат. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Оюндун 2-чи бөлүгү соңуна келип жетти, урматтуу телекөрүүчүлөр. Телекөрүүчүлөр, Көкбөрүнүн финалдык оюнунун 2-чи бөлүгү бүттү. 3-чү бөлүгүнүн башталышына чукул убакыт калды. Көкбөрүнүн тарыхы боюнча, же болбосо Көкбөрүнүн биринчи оюну каякта башталгандыгы туурасында ушул Көкбөрүнүн тарыхына аралашып жүргөн агабыз Расул ага менен бир аз маек кылсак. Расул ага, Көкбөрүнүн биринчи оюну кайсы жерде өттү эле?
Эң эле биринчи Тайгазан башталганда башында турган Болот Төлөнүч Шамшиев жана Раматылык Темир Дүйчекеев 96-жылы бул Бишкек шаарындагы Дордой соода борборунун чуңкур деп койчук ошо жерде өткөн. Ал эми эл аралык турнир десек биринчи жолу Манас Фест 1997 жылы 24 июль 28 июль 4 күндүк чоң тамаша болгон. Ошол жерден биздин финалга Дордой командасы, Аскар Салымбектин командасы жана Манас Талас деген команда ойноп, эсеп тең-тең болуп, анан Булиттен ушуне чатак чыгып, ошондо Аскар Маткабылович утулдум деп команданын атынан жооп берип, ошол Манас Талас командасы ийгиликке жеткен. Бүгүнкү күн айта турган нерсе, бул Тайгазан биринчи жолу Талас областында биринчи жолу ушул жерде турнир болгон. Эң эле биринчи жолу. Анткени эл аралык турнир. Анткени Тайгазан бул хоккейдин эрежесинен алынган, башында турган биздин улуу урматтуу агабыз Болот Төлөнүч Шамшиевдин эмгеги, ошону менен бирге эле маркум Темир Дүйшекеевдин эмгеги, биз алардын эмгегин эч качан унутпашыбыз керек. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушу Тайгазан ойнолуп, Тайгазандын деңгээлинде жакшы оюндар болуп атат. Экинчи эл аралык турнир бул Мустафа Кемал Ататюрктүн турнири болгон. 2001-жылы 4-ноябрдан 8-ноябрга чейин Бишкек шаарында, ошол Бишкек шаарында Мустафа Кемал Ататюрктүн турниринде 7 мамлекет катышкан: Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кытай Эл Республикасы, Афганистан жана Россиянын Алтай командасы. Жалпысынан 7 команда ойноп, 8 команда ойноп, ошол жерден дагы Кыргызстан командасы чемпион болуп, Мустафа Кемал Ататюрктүн 120 жылдык юбилейинде эл аралык федерация түзүлгөн. Эл аралык федерациянын башында мына бүгүнкү күнгө чейин Кайрат сатып алды турат, Назарбаевдин бир тууган эл аралык федерациянын президенти болуп, 2 вице-президенти бар: Тажикстан Холов Мирзоли, Өзбекстан Журакози жана өзүбүздүн байкебиз Болот Эсентаев Шерниязов эл аралык федерациянын генералдык катчысы болуп эсептелет. Бүгүнкү финалдык оюнда ойноп жаткан оюнчуларга берген бааңыз кандай болду? Азыр бир оюнчуну бир азга оюндан четтеттиңиздер. Бир оюнчу аты менен кошо, серкеси менен кошо кулап түштү. Катуу келе урдурган үчүн 2 минутта Карамамага башкы калыс, улуттук даражада калыс Нураков Эсенкул биздин Кара Бура командасынын, жаштар командасынын оюнчусун 2 мүнөткө чыгарды. Анткени Бакай Ата командасынын оюнчусун катуу келе урдурган үчүн. Ал эми оюн жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү күнү Кара Бура жаштар командасы өзүнүн подгруппасынан чыгып, мына финалга ойноп атат. Биринчи, экинчи орунга Бакай Ата командасы 5-0 менен утуп атат. Бакай Ата командасына негизинен Чүй областынан, Чүй командасынан 3 бала, Достук командасынан 1 бала келип ойноп атат. Мындайча айтканда, легионерлер бул той мааракелерде командадан команда ойносо болот. Кудайдын көзү түз экен. Кече жамгыр учкундап атты эле, кар учкундай баштады эле. Бүгүн эртең менен күн ачылды. Шамал да токтоду. Элдин маанайы жарык болуп атат. Ата бабаларды эскерүү күнүндө чикебизди Манас атабыздын сөөгү жаткан жердин жанында ушинтип эскерип, чоң иш-чара болуп жаткандык өзү символикалуу болуш керек да. Анын үстүнө эл аралык турнир да ушул жерде болуп атыптыр. Элдин маанайынан эмнелерди байкалдыңыз? Эң эле биринчиси кыргыз элиме эң эле биринчи тилей турганым бейкучулук, тынччылыкты тилейм. Эгер мамлекетибизде ушундай тынччылык болсо, значит ат оюндары, көкбөрөлөр ойнолуп турат. Ошондой эле мына өзүңүздөр көргөндөй 90 боз ий тигилип атат Чыңгыз атабыздын 90 жылдык мааракесине. Элдин маанайы жакшы, сырттан келген дагы жогорку кеңештин депутаттарына дагы рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анткени кыргыз эли илгерте меймандос болгон. Биз качан мамлекетибиз менен таанылабыз. Анткени спорт менен, маданият менен биз таанылабыз дүйнө жүзүнө. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күн айтып кетсем болот. 1-чи, 2-чи, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр ою менен биз дүйнөгө таанылдык. Анткени кыргыз элинин ушундай жашнакай шарты бар, жашнакай жерлери, кооз жерлери, быйык жерлери кыргыз элинде, Кудайга шүгүр. Ошондуктан кыргыз элиме эң эле биринчи ушул мааракелер, тойлор көп болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун, улакчылардын, көкбөрүчүлөрдүн чеберчилиги жылдан жылга өнүксүн, өссүн. Ушул биздин оюнду Азиялык оюндарга киргизиш керек. Айта кете турган нерсе, Кудай буйруза эмдиги жылы 2019-жылы Өзбекстан мамлекетинде ушул Тайгазан менен эл аралык турнир, мындайча айтканда дүйнөлүк чемпионат болот. Ошо чемпионатка биздин балдарыбыздын ийгиликтүү барып катышып, байгелүү орунга жетсе деген тилегим бар. Рахмат сизге, биздин оюнчуларга да рахмат. Элдин маанайын көтөрүп жакшы оюн куруп жатышат. Ошондой эле азыр оюндун 3-чү бөлүгү болот, туурабы? Туура. Баш байге? Баш байге 450 миң болуш керек акча. Биринчи орун 225 миң.
3-чү орунга 125 миң, 4-чү орунга 80 миң, анан 3 командага 30 миңден, жалпысынан 7 командага тең байге бар. Жалпы байге фонду 1 миллион сом. Рахмат, Расул ага. Иштериңизге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР телеканалы түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн улантат. Бир аздан кийин Көкбөрү оюнунун 3-чү бөлүгү башталат. Кетти. 3-чү бөлүк башталды. Эсеп 5-0. Бакай Ата Шыралжын командасынын пайдасында. Чогулткан команда жеңишке жетип калышы мүмкүн, жетпей калышы мүмкүн. 20 мүнөттүк убакытта ушунун баарына күбө болобуз. Азамат Султануулу Кубанычта экен серке. Бири-бирге чыгып берип чарчады окшойт мынакей. Ойундун жүрүшүнө комментарий берүү үчүн Султануулу Кубаныч Расул агабызды кайра чакырып алалы. Расул ага, сөз сизде. Өткөн Кыргыз Республикасынын Өзүңүздөр көргөндөй мына оюнчу намын жеңип алган оюнчу. Бакай Ата командасынын оюнчусунун такымында толугу менен эсеп 5-0. Бакай Ата командасы астыда 3-чү таймдын жаңы башталышы. 20 мүнөт убакыттын ичинде мен оюмча эсеп өзгөрүү болуш керек. Так, Бакай Ата командасынын бир оюнчусу жыгылдыбы же кара буранкы экен. Oyun talası негизинен билесиздер, ушул Манас Ордо комплексинде эл аралык турнирлер өтүлүп турат. Ошону менен бирге эле райондун, областын турнирлери өтүлүп турат. Талас областынын турнирлери ушу Манас Ордо комплексинде. Бүгүнкү күнү эсеп 5-0. Бакай Ата командасынын оюнчулары чабуулда аракет кылып атат. Мүмкүнчүлүк туура пайдалана алабы, азыр көрө жатарбыз. Кара Буран командасынын жаштар командасы тоскоолдук көрсөтүп, аутка сүрүп чыгарганга аракет кылышып атат. Негизинен оюн катуу болуп атат. Жок, улак таштап кетти. Аут. Ортодогу калыс Нураков Эсенкул, улуттук даражадагы калыс көп жылдардан бери Көкбөрү чаап, команданын намысын коргоп, ынтымак командасына чапканда президенттин кубогунун ээси болгон. Мына бүгүнкү күнү ортодо калыстык кылып жүрөт. Эсеп 5-0. Бакай Ата командасы астыда. Улак ортодо. Жолдош Геркулес менен мына Аксынын эң мыкты балбандарынын бири. Геркулес бул өзүңүздөр билгендей Талас областынын Көкбөрү федерациясынын түптөп ызык суугуна күйүп, ошонун чемпион болгондугуна, президенттик кубогуна бир нече жолу ээ болгон, башында турган Бегалиев Талас Кубатовичтин аргамагы Геркулес деген ат. Ошол Геркулес деген ат мыкты аттардын бири, Талас командасынын намысын коргогон аттардын бири. Анткени Ахиллес деген ат бар командада. Ахиллестен кийинки Геркулес. Ортодо жеке оюн. Так, Бакай Ата командасынын оюнчусу такымга жолдош көтөрдү, такымга басты, мүмкүнчүлүктү пайдаланып чыкканга аракет кылып атат. Бирок өзүңүздөр билгендей, оюн деген оюн жабышкан. Кара Бура командасынын, жаштар командасынын оюнчусу толугу менен аракет кылып атат жулганга мүмкүнчүлүктү. Түштүк региондо мына Аксыда, Токтогул, Каракөл, Каракулжа. Мына оюн талаасы Тайгазандын түбүндө кырдаал өзгөрүп атат. Жок, команданын Кара Бура командасынын, жаштар командасынын оюнчулары тоскоолдук кылып, карама каршылык көрсөтүп, оюнду салдырбаганга аракет кылып атат. Улак салдырбаганга. Биздин эл аралык эреже боюнча улактын салмагы 35 кг болуш керек. Жалпысынан 35 кг ашпаш керек. Теке улакты коюшат. Аракет кылып атат, жолдош өткөзүп бериптир. Негизи эле улакты Дастандын такымында өзүңүздөр билгендей, жети аймакта өздөрүнүн салттуу Дастан көк аты менен оюнду бардыгынын башын бириктирген ушул Тайгазан чыгып аракет кылып атат. Кана мүмкүнчүлүк пайдаланып кете алабы, пайдаланып кете албай көрө жатарбыз. Мына өзүңүздөр көрүп атсыздар. Мына дагы эле Бакай Ата командасынын оюнчусу толугу менен басып жүрүү такымга. Мүмкүнчүлүк бар. Ушуну өкөйлөп коргоочу менен бүгүнкү күнү
Эсеп өзгөрдү 6-0. Бауырбеков Дастан оюндун 5 минутасында Тайгазан өзгөрттү 6-0. 6-0. Бүгүнкү Кудай буйруган аба ырайы да абдан элдин маанайына жараша жакшы болуп турат. Анткени мына күн чайыттай тээп, эл көп, көкбөрү сүйүүчүлөр жана ушул көкбөрүнү сүйгөндөр негизи Талас областында абдан көп адамдар бар. Ар бир айыл өкмөттөр арасындагы турнирлерде дагы ушундай эл көп барат. Айыл өкмөттөр арасындагы турнирлерде дайым көкбөрү оюнчулар келип турат, дөмөрчүлүк кылып, колдоп, улак жерде 2 минут убакыттын ичинде эч кандай тыянак болбосо ортого алып чыгат. Кара бура командасынын жаштар командасы толугу менен басты, аракет кылып атат. Чыңгыстын такымында, Кадыркулов Чыңгыстын такымында улак толугу менен аракет кылып атат. Осмон сүргөнгө аракет кылып атат, аутты көздөй. Аутка сүрүп салды. Осмондун кайманаты Очок. Ал күчтүү оюнчулардын бири, дагы Бакайата районунун Акназаров айыл өкмөтүнүн тургуну. Райондор аралык чемпионатта Осмон командасы чемпион болуп жүрөт. Бакайата командасынын районун ичинде командасы. Буларды түптөп ошол ызыгына, суугуна күйгөн Бакайата районунун Көкбөрү федерациясынын башчысы Момунтаев Айдар кече 50 жашка толуптур. Ал жигит мырза бүгүнкү күнү ошол команданы жетектеп, ызыгына, суугуна күйүп жүрөт. Ушу Айдарга да рахмат. Ушул Бакайата командасы негизи аябай компактный район, өзүңүздөр билгендей, чакан район. Ошондуктан Бакаятада дагы командалар бар. Ортого Геркулес менен Мына Бакайата районунун акиминин 1000 сому силерге кетти, Бакайата Шыралжын. Ошондуктан айтып кое турган нерсе. Энген жагынан ат салууга болбойт. Эреже бул бузулбаш керек. Башкы калыс Нураков Эсенкул карап турат. Жолдош Серкени көтөрдү эле, жабышты. Кара бура командасынын, жаштар командасынын оюнчусу толугу менен азыр экөө кош такым болуп, кимизи бул жерден айта турган нерсе, аттын күчтүүлүгү менен баланын чеберчилиги чечет бул оюнду. Негизинен канча деңгээлде жулуп кетет, кандай деңгээлде басат такымга. Жок, Бакайата командасынын оюнчулары тилип кетти. Бешеке Фархаттын такымында аутка сүргөнгө аракет кылып атат. Мүмкүнчүлүк жок, аутка чыгарып сүрүп салды Кара бура командасынын оюнчусу. Оюн талаазы жүрүп атат. Эсеп 6-0. Азыр улак ортого ташталат. 1 минутта жекеме-жеке бетме-бет коюлат. Ышкырык калысын ышкырыгы менен Чыңгыз Төрөкулович Айтматов атабыздын 100 Кудайым насип кылса баардыгыбыз майрамдай эле ошол кезде Көкбөрүдө бир гана Талас облусунун командалары эмес, кыргыз казакты бириктирген ушундай чоң маареке. Улак жерде жалпысынан Кара бура командасынын оюнчусу көтөргөнгө аракет кылып, жерден көтөргөнгө аракет кылып атат. Жок, мүмкүнчүлүк азыр экөөнү тең бирдей. Мына кош такым, мына Кубантай толугу менен басып алыптыр. Такымда басып алыптыр. Эми кубанч деген ал өзүңүздөр билгендей Кыргызстан командасынын намысын коргоп, күчтүү оюнчулардын бири. Кара бура командасы жаштар жаңыдан жалаңдан ойноп келаткан. Бул команда жаңыдан түптөлүп, 2-жыл гана. Узеев Нурлан 2 минутта Кара мамага. Одон ат салгандыгы үчүн 2 минутта Кара мамага келди. Кара бура командасы бир оюнчуга көбүрөөк, өзүңүздөр көргөндөй 2 минутта Кара мамага турат. Узеев Нурлан ышкырык башталды. Команда улак наказание алгандан кийин бул Кара мамага топтолгондон улак такымдан түшүрүп ташталат жерге. Ошондуктан кайра оюн башталды. Мына Кара бура командасынын оюнчусу такымга басты. Кара бура жаштары чабуулда Нүкү чабуулда аракет кылып атат. Өзүңүздөр билгендей мына кандай мүмкүнчүлүктөн бир оюнчуга көп Кара бура командасы.
Кара Бура командасынын оюнчуларына мүмкүнчүлүк бар. Ушул пайдаланып кете алабы, пайдаланып кene Бакай Ата командасынын бир оюнчуга кем жалпысынан жабышкан экен. Жок, мүмкүнчүлүк бар. Бирок Серке такымынан чыгыптыр. Кана экөөлөп Тайгазан түбүндө кырдаалы оор. Бакай Ата командасы коргонуу аракетин жасап атат. Ал эми Кара Бура командасы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша аракет кылып атат. Бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, оюн талаасында катуу кармаш, катуу таймаш болуп атат. Коргонуу негизи ошо Тайгазанга улак салдырбаган аракетинде команданын оюнчулары. Өзүңүздөр көргөндөй, мына эми оюн деген оюн, күчтүүнүн күчтүүсү, мыктынын мыктысы жеңиш керек. Бүгүнкү күнгө чейин дагы ошол командалардын аттарынын тапталгандыгы, балдардын чеберчилиги өзү эле айтып турат. Команданын күчтүү, качан команда күчтүү болот, аттар туура жакшы тапталганда жана балдардын чеберчилиги туура пайдаланган кезде. 3-чү тайм. Карамамыда дагы 30 секунд турат. Узеев Нурлан мүмкүнчүлүк пайдалана алабы? Бүгүнкүгө чейин азыр ушундай мүмкүнчүлүктү Тайгазан түбүнөн Кара Бура команданын жаштары пайдалана албай калды. Эми оюн деген оюн. Узеев Нурлан оюнга кирди. Убактысы бүттү. Карамамы 2 минута. Улак жерде. Дагы эле Геркулестин нээзи бул Талас областтык Көкбөрү федерациясынын мурдагы экс-президенти Бегалиев Талас Кубатовичтин эми аргымагы Геркулес деген. Бул Геркулес деген аргымак Талас районунун айыл өкмөттөр арасындагы оюндарда Көпүрө базар айылы Искендер Рыспеков атасы Рыспек Айдаралиевдин атасынын атынан коюлган айыл өкмөттүн ошол командадан чыккан ат. Бул жылкы өзү атасы Владимир породасындагы жанагы жыжалабес, ал эми кыргыз бээсинин ортосунан чыккан аргымак. Жашы 10 жашка жеткен аргымак. Кана мүмкүнчүлүк бар, жок Кара Бура Эржан. Эржан аракет кылып, колунан келишинче мүмкүнчүлүк болду, бирок баары чеберчилик деген чеберчилик, ишкооздук деген ишкооздук. Анткени Султан уулу Кубаныч күчтүү оюнчулардын бири. Өзүңүздөр билгендей, жакында эле Ошто 28 октябрдан 3 ноябрдагы турнирде биринчиликти жеңип чемпион болуп келген команданын оюнчусу. Ортодогулар алмаштырылды, өзүңүздөр көрүсүздөр. Дастан чыкты. Азамат жабышты. Аутка сүргөн аут аракет сылашып атат. Аут 6-0 эсеп. 6-0. Эсеп 6-0. Улак жерде ортодо жекеме-жеке, ортодо Калыс Нураков Эсенкул, улуттук даражадагы Калыс. Дагы эле Геркулес өзүнүн кызматын аткарат. Капитан жакшылык чыккан экен, команданын капитаны, Кара Буранын жаштар командасынын капитаны ортодо жекеме-жеке. Оюн талаасында көрүп атсыздар. Эми толугу менен Бакай Ата командасынын оюнчусу эч ким жарды. Толугу менен басты, аракет кылды, чыкты. Куруктан эми бул жерден чеберчилик, опуттун жоктугу негизи айтылып турат. Анткени шап басып туруп эле аракет кылып эле. Кара Буранын курама командасы Бакай Ата командасына 7-2 эсебинде утулуп
Oyun деген oyun, мына өзүңүздөр көргөндөй аутка сүргөнгө аракет кылып атат. Мына Кара Бура Бакайыр командасына 5-2 есебинде. мына аут. Мүмкүнчүлүктү пайдаланган жок Кара Бура жаштар командасы. Дагы да болуш ушундай мүмкүнчүлүк бар эле. Эзепти өзгөртүүгө бирок мүмкүнчүлүк пайдаланган жок. Бул деген айта турган нерсем бул улакчылардын, көкбөрүчүлөрдүн жаштыгы, анан чеберчилигинин астыгы да, мастерство дегендей. Эми улак жерге ташталат кругтун ичине. Бүгүнкү күнү мына оюн 3-чү таймдын 16-мүнөтү экен. 5 мүнөткө жакпаган, жетпеген убакыт калыптыр. Оюн тагдыры негизинен чечилип калды десек болот. 6-0 эсебинде Бакай Ата командасы утуп атат. Эсеп 6-0. Биринчи орун 450 миң сом, экинчи орун 225 миң сом, үчүнчү орун 125 миң сом, төртүнчү орун 80 миң сом. Ал эми кийинки 3 командага тең 30 миң сомдон жалпы байге фонду 1 миллион сом. Азыр өзүңүздөр Кудай буйруса көрөсүздөр. 4-чү орунду Кара Суу командасы Талас районунун, 3-чү орунду Кара Буранын командасы, 3-чү орунду Кара Бура командасы, ал эми 2-чи орунду мына өзүңүздөр билгендей мына Кара Буранын жаштары, 1-чи орунду Бакай Ата командасы ээлеп атат. Кудай буйруса. Эсеп 6-0. Оюн талаасы өзүңүздөр көрүп атсыздар. 1 мүнөт убакытка чейин эч кандай таянак чыкпаса, оюнчуларды оштурат, калыс башкаларды киргизет. Эки команда тең аларды бетме-бет коюп турушкырат. Ошо бетме-бет тургандан кийин анан оюн талаасында эки оюнчу өздөрүнүн чеберчилиги менен улакты 1 мүнөттүн ичинде кругтун ичинен чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк алышат да. Дастан Бауырбеков Дастан. Кадыркулов Чыңгыз ортодо. Чыңгыз өзү жаңыдан чаап жүргөн оюнчулардын бири. Ал эми Бауырбеков Дастан бул күчтүү оюнчу. Кыргызстан командасынын курама командасында да чапкан, жана башка клубтарда да ойноп келген балдардын бири. Бауырбеков Дастан аутка сүргөнгө аракет кылышып атат. Аут. Он 8-ci minutda oyun бүтөрүнө аз калды убакыт. Эсеп 6-0. Бакай Ата Шыралжын деген бул жакында эле Алтын кен комбинаты ачылган фирма Шыралжын деген. Ошо Шыралжын командасы демирчилик. Ана толугу менен басты. Кара Бура командасынын оюнчусу. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланалы. Экөөлөп салганга аракет кылып атат. Жок. Мүмкүнчүлүк жабышты. Оюн талаасы Тайгазанын түбүндө Бакай Ата командасынын эки команданын оюнчулары аракет кылып атат, бирок жабышкан. Толугу менен салганга салдырбаганга аракет кылып атат. Күчтүүлөрдүн күчтүүсү, мыктынын мыктысы жеңиш керек негизинен. Оюн талаасын көрүп атсыздар. Экинчи тайм, үчүнчү тайм аягына чыгайын жетип калды. Бакай Ата командасынын оюнчусу такымга басты. Султан уулу Кубанч аутка сүргөнгө аракет кылышат. Жок, мүмкүнчүлүктө. Мына оюн талаасында көрүп атсыздар. Коргонуу Бакай Ата командасынын Кара Бура команда жаштары жакшы коргонуу аракетин кылып, ортага алып, ал эми өткөзүп бергенге аракет кылып атат Бакай Ата команданын оюнчусу улакты.
Бакай ата командасы эсепти өзгөрткөнгө аракет кылып атат. 7-улак эгер түшсө командалар мүмкүнчүлүктү пайдаланып кете алабы, кете албайбы көрө жатарбыз өзүңүздөр. Оюн талаасы негизинен убакыт аз. 3 тайм бүтөрүнө таркалбаган чет өлкөлүк саякатчыны көрбөйсүң. Бардыгы оюн дагы деле кара бура Бакай ата командасынын оюнчусунун такымында. Убакыт бүттү. Эсеп 6 командасы 0 эсебинде ийгиликке жетти. Расул мырза, рахмат сизге. Иштериңизге ийгилик. Дайыма жакшылыктарда жолго жүрөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР телеканалы Көкбөрү оюнун түз алып берди. Бакай ата командасы Кара Буура жаштары командасын 6-0 эсебинде жеңип кетти. Биз көрсөтүүбүздү Кудай буйруса саат 16:00 Талас облусуна караштуу Манас Ордо улуттук комплексиндеги маданий иш-чараларды түз алып берүү менен улантабыз.